Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар жана жыйынга чакырылгандар. Бүгүнкү комитет жыйынында 10 депутат катышып отурат. Кворум бар. Комитет жыйынын баштай берсек болот. Урматтуу депутаттар, бүгүн биздин курамыбызга буга чейин Шайырбек Кыдыршаевич Ташиев кошулган. Шайырбек Кыдыршаевич, сизге жалпы комитеттин атынан жана өзүмдүн атынан депутаттык ишмердүүлүгүңүзгө жана комитеттин ичиндеги ишиңизге ийгиликтерди каалайм. Урматтуу депутаттар, алдыңыздарга сиздерге күн тартиби таратылып берилген. Күн тартибине кошумча алымчылар болсо, айтыңыздар. Сунуштар барбы? Тазабек Рамич, сизден. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, жыйынын катышуучулары. Менде бир убакыт берип койсоңуз, менде процедурный бир айта турган маселе бар эле. Рахмат. Айтсаңыз болот. Азырбы? Күн тартиби боюнча сунуш барбы? Сунуштар жок анда. Кесиптештер, анда күн тартибин добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул. Каршы, калыс жок. Бир добуштан кабыл алынды. Бүгүн күн тартибинде 3 маселе бар. Анда кесиптештер, биринчи маселеге өтөбүз. Процедурный. Тазабек Рамич, сөз сизде. Рахмат, Марадыл Жамшбекович. Урматтуу депутаттар, мына бүгүн биздин транспорт комитети биз түздөн-түз буга тиешелүү деп ойлойм бул маселени. Мен айта турган нерсе, бүгүнкү күнү 1 апрелден тартып кыргыз унаанын ээлерине ОСАГОны сөз түрдө киргизүү 1 апрелден тартып ушуларга ким кирип төлөбөгөндөр, камсыздандырбаган төлөбөгөндөргө май кызматкерлери тарабынан 3000 сом айып пулу салынат деп жалпы маалымат булактарына чыгып жатат. Бул көптөн бери келип аткан маселе. Мен айтат элем да, негизги бул маселени 1 апрелден киргизип, анан төлөбөгөндөргө штраф салат деген бул негизи туура эмес да. Бүгүнкү күнү кымбатчылык болуп атат, урматтуу депутаттар. Бир топ деген элдерибиз кыйналып атат. Элдердин жоонунан кайыш тилбеш керек да. Мен айтат элем, ушул маселени 2025 жылга чейин дагы жылдырыш керек. Бул биз элдин маселесин биз түздөн-түз бул жерде депутаттар ушул маселени карашыбыз керек да. Мен айтат элем, бул добровольно болуш керек. Ким кааласа машинасын страховка кылыш керек. Бул страховка кылганга ким кызыктар болуп, бул жеке менчик болуп атпайбы? Бул жеке ишкерлердин иши. Ушуга ким кызыктар болуп, мамлекет тараптан ушундай бир сөз түрдө страховка кылыш керек деген өткөзүп аткан бул туура эмес да. Ким ушуга кызыктар болуп аткан болсо, алар өздөрүнүн машинасын страховка кылсын. Керек болсо өздөрүнүн башын, өздөрүнүн жалпы дене мүчөсүн страховка кылып алсын. Бүгүнкү күнү бул менен туура эмес. Эртең көрөсүздөр, эгерде буну биз 25 жылга чейин узатпасак, эртең 1 апрелден баштап жалпы машиналарды токтотуп, аларга 3000 сомдон штраф салышы башталат. Мына ошондо баардык маселе, элдин көйгөйү, наразычылыгы көбөйүп кетет. Рахмат. Рахмат, Тазабек Рамич. Анда эмесе, урматтуу депутаттар, биринчи маселеге өтөбүз. Биринчи маселе жарандык абал актылары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору жөнүндө демилгечи Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети 3-чү окууда каралып жатат. Баяндамачы Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү министринин орун басары Мамбет Кадыров Айдарбек Абдыраевич. Урматтуу баяндамачы,
Кыскача маалымат бериңиз депутаттарга. Баяндама бүткөндөн кийин суроо жоопторго өтөбүз. Баштай берсеңиз болот. Урматтуу төрага. Жарандык абалдын актылары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору жарандык абалдын актыларын каттоо чөйрөсүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын ишин оптималдаштыруу жана көрсөтүлүүчү каттоо кызматтарынын сапатын жогорулатуу максатында иштелип чыккан. Буга чейин өзүңүздөр билесиздер, колдооңуздар менен биз бул мыйзамды кээ бир жерлерин оңдотуп, экинчи окуудан Жогорку Кеңештин палатасынан кабыл алынды. Ушул мыйзамды үчүнчү окууда колдоп бериңиздерди суранабыз. Урматтуу депутаттар, баяндама бүттү. Суроо жоопторго өтөбүз. Кимде кандай суроо болсо берсеңиздер болот. Мыйзам долбоору үчүнчү окууда каралып жатат. Буга чейин сиздер берген сунуштар эске алынды. Эске алынды бар тең. Сурооңуздар барбы? Жокпу? Анда бул мыйзам долбоорун добуш коем, урматтуу депутаттар. Добуш бериңиздер. Макул, каршы, калыс жок, бир добуштан кабыл алынды. Биринчи маселе менен кергендер бар берсеңиздер болот. Биз экинчи маселеге өтөбүз. Экинчи маселе Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинети менен Венгрия өкмөтүнүн ортосундагы аба каттамды жөнүндө макулдашуу долбоору тууралуу. Демилгечи Министрлер кабинетине караштуу Жарандык авиация мамлекеттик агенттиги. Баяндамачы Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетине караштуу Жарандык авиация мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары Аскаров Тимур Алмазович. Келдиби, барбы? Тимур Алмазович, анда баяндамасты баштай берсеңиз болот. Добрый день, уважаемые депутаты, уважаемый Мурадил Жаншбекович. С вашего позволения я зачитаю доклад на русском языке, если вы не против. Я кыргызский язык понимаю, но недостаточным образом и разговариваю. На данный момент я занимаюсь этим, но с вашего позволения я на русском языке доклад зачитаю. Да, хорошо, можно. Так. В целях создания правовой базы для развития сотрудничества в области гражданской авиации между Кыргызстаном и Венгрией и реализации достигнутых договоренностей в ходе визита президента Кыргызской Республики в Венгрию в сентябре 2020 года об открытии прямого сообщения по маршруту Бишкек-Будапешт. Государственное агентство гражданской авиации инициирует подписание соглашения между Кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Венгрии о воздушном сообщении. Учитывая географическую отдаленность двух стран, важным фактором, способствующим развитию двустороннего политического, экономического, культурного сотрудничества между Кыргызской Республикой и Венгрией станет возможность осуществления прямого воздушного сообщения между двумя государствами. Дальнейшее подписание соглашения и открытие регулярного воздушного сообщения придаст импульс двустороннему политическому, экономическому и культурному сотрудничеству. Подписание и реализация проекта не требует никаких дополнительных финансовых средств из республиканского бюджета. Проект соглашения не противоречит нормам действующего законодательства, а также вступившим в установленном порядке в силу международных договорам, участницей которой является Кыргызская Республика. Данное соглашение является стандартным соглашением, заключаемым между правительствами государств. Поэтому на основании всего вышеизложенного прошу поддержать проект соглашения между Кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Венгрии о воздушном сообщении. Спасибо. Рахмат, урматтуу депутаттар. Баяндама бүттү. Суроо жооп өтөбүз. Суроого жазылсаңыздар болот. Биринчи суроо. Суроо берүүчүнүн сөз Масалиев Исхак Абсаматовичте. Келишим боюнча эч кандай финансирование болбош керек деген сиз айтып кеттиңиз азыр. Бирок түшүндүрмө катта бар экен. Мамлекеттик субсидия же колдоо деген бар экен го. То есть в одном случае вы говорите, что реализация данного соглашения не нуждается в субсидиях, финансировании 5-10, а в пояснительной записке вы пишете, что в случае использования субсидий, материальной поддержки, третья страна не может пользоваться. Это что это такое?
между... Реализация самого соглашения, она не требует никаких бюджетных средств. Почему? Здесь Вообще, данное соглашение отличается от обычным рабочим соглашением с другим государством? нет, Никаких преференций, льгот нет. на ввоз техники, стоянку самолетов, обслуживание абсолютно нету? Данное соглашение позволит всего лишь обеспечить правовую базу именно на выполнение рейсов регулярных, пассажирских и грузовых, что в Кыргызскую республику, от нас и Венгрию обратно. А зачем тогда пояснительные записки вы пишете? В случае использования субсидий, материальной поддержки, это что, для чего? Я прошу прощения, сейчас изучим. Ну вот, Доложимся. как изучу? Вы только что девушка мне дала? Третий пункт, по-моему. Только что раздала. Если это обычный стандартный договор между государством, какой существует между десятками нашими государствами, то какая необходимость была подписывать его президентом страны? Это могли подписать две авиакомпании, две организации, которые занимаются авиаперевозками. Для чего подпись президента нужна? Какая статья Конституции, какой закон требует этого? Чтобы президент подписал подобное соглашение. Наверное, в соответствии с законом о международных договорах, я так полагаю. Но данное соглашение лишь только, вот я же говорю, оно обеспечит нормативно-правовую базу в организации именно регулярных рейсов. Во-первых, нормативную правовую базу для подобных перелетов создает не президент, а исполнительный аппарат государства, правительства. В данном случае, если вы хотите сказать, что он как руководитель исполнительной власти подписал, то есть в любом, ну, может быть, оно... Ну, мне скорее кажется, что вы, чтобы показать президенту, что у нас прекрасные отношения, просто сделали соглашение, которое не его уровня, не он должен подписывать. Это вы сами могли решать. Если, скажите теперь другой вопрос. У нас представительство авиационных компаний есть во многих странах, да, на сегодняшний день? В каких странах есть? И какой авиакомпания? Я не расслышал, можете повторить вопрос, прошу прощения? Есть ли у нас представительство кыргызских авиакомпаний за рубежом? Только в Российской Федерации получается у авиакомпании «Авиатрафик». Почему? В Ташкенте нет, что ли? В Турции нет, что ли? В Китае нет, что ли? Не, ну наши авиакомпании, местные авиакомпании ни в Ташкент, ни в Турцию рейсы не выполняют на данный момент. В Турции не выполняют, да? Так точно? Но соглашения-то в свое время были подписаны. Я в Турции встречал наших работников, поэтому я и спрашиваю, что они там делают-то, если рейсов нету. Ну, на данный момент, получается, представительств наших авиакомпаний ни в Турции нету, нигде нету. Только вот Российская Федерация, куда рейсы авиакомпании «Авиатрафик» оперируют, там есть представительство авиакомпаний. В других государствах на сегодняшний день необходимости нет, правильно? Ну, я думаю, надо попробовать, пускай летает, только, честно говоря, за столько лет независимости я не видел экономической острой необходимости поднимать вопросы воздушных перевозок между Венгрией и Кыргызстаном на уровне президента. Мне кажется, это немножко излишне. Ну, давайте пусть начнут работать, а там посмотрим как. И самое главное, чтобы на цену билета ваши расходы, то есть на плечи пассажиров не попадались. Скажите, на сегодняшний день сколько заявок есть на полет такой? Есть такой анализ у вас какой-то? Желающих полететь или заказавших полеты? На данный момент, получается, со стороны наших авиаперевозчиков нету, но есть желание с авиакомпанией «Визаир» венгерской, которая хочет летать в Кыргызстан. Вот, там два маршрута получается. Прямой маршрут Будапешт, получается, Бишкек, и через Абу-Даби транзитный рейс.
А какой маршрут сегодня будет? Вы можете схематически рассказать, как будет лететь самолет в Венгрию из Бишкека? С учетом той возни вокруг воздушного пространства России. В том-то и дело получается. Сейчас пока из двух маршрутов наиболее оптимальным рассматривается маршрут транзитного рейса Будапешт, Абу-Даби, Бишкек. Это Wizz Air выходила с такой инициативой. Вот. А по причине того, что сейчас идет конфликт Россия-Украина, прямой рейс Будапешт-Бишкек, он немного является затруднительным для авиакомпаний и требует определенных больше затрат на топливо и на пролет, получение разрешений через территории других государств. Ну вот там-то и проблема. Либо через Турцию, либо какую-то страну. Может, подождать вам надо. Пока отрабатываете, а потом... Просто хотелось бы, чтобы все, что подписывает президент, все, что подписывает кыргызское правительство, оно должно реализовываться. Оставаться на бумаге не должно быть. Поэтому мое пожелание вам, доводите до конца. А если есть сомнения, лучше подождите тогда. Сейчас возьмем на себя обязательства, а потом летать не сможем. Несерьезно какие-то будем. Мое мнение, надо продолжать, а только посчитать надо, чтобы... Рахмат, Исхак Абсаматович. Кейінгі сөз Икрамов Тазабек Икрамовичте. Рахмат, урматтуу депутаттар. Негизи мен буга чейин бул мыйзамды буну колдоп келгем и дагы колдойм да. Негизги маселе бул жерде bundan нары дагы өнүктүрүш керек. Урматтуу депутаттар, сөзүмдү бөлүп атасыңар да. Бул нерсени bundan нары дагы өрчүндөтүшүбүз керек да. Венгрия бул негизги тегибиз бир мамлекет. Bundan нары дагы биздин мамлекеттен Венгрияга барып, ошондон ары мына Европага жол ачылып, керек болсо мамлекеттик деңгээлде президенттердин арасында визасы жок уча турган кылып койсок дагы кыргыз венгр ортосунда андан дагы бир жакшыраак элдерибизге жарандарыбызга чоң бир мүмкүнчүлүк болот. Бул нерсени буну сөзсүз түрдө алдыга өнүктүрүш керек. Bunun üstünde kattırak işleşinizdерди мен тилеп кетем, калып кетем. Менде дагы мындай экинчи мындай сунуш бар да бул жердечи. Бардык биз мына Кыргызстанды туристтик мамлекет кылабыз дейбиз да. А бирок бүгүнкү күнү турист бизге келген коноктор, туристтер эмнеден башталат? Бардыгы ошо биздин аэропорттон башталат да. Аэропорттун тазалыгынан. Ошо жердеги тозуп алып элдерди бардыгын таможнядан өткөзүп аткандагы маселелерден. Мына ошол жерде бир топ деген мындай жалыптар келип чыгып атат. Ошол жерде жанагы туристтик компаниялар алып келген туристтерин бир топ деген узун жанагындай очередте туруп камсыздоо өтө начар. Мына ушуну жакшы жолго коюш керек деп айтат элем. Андан сырткары мына келген турист Кыргызстанга келгенин, кыргыз мамлекетине келгенин билиш керек да. Анын үчүн эмне кылыш керек? Келген адамды мен ошол жердеги мен сунуш берет элем. Бул Манас аэропорту бул өзүнчө эле бир мындай чоң бир өзүнчө жеке ишкана, чоң ишкана болгондо дагы. Мына ушул жерден жалпы ошол жердеги ишкерлерге улуттук кийим менен керек болсо ошол жерде кассада отургандан баштап бардыгын улуттук кийимге өтүнү сунуш кылат элем. Мен урматтуу төрага буну протоколдук тапшырмада берет элем да. Улуттук кийимдерибиз менен. Ошол жердеги кыздарыбыздан баштап эркектерибиз ушу калпак кийип улуттук кийимге өтсө, Манас аэропорту келген туристтер кайсы мамлекетке келгенин, кайсы мамлекетте ушул мамлекеттин улуттук кийимин ошол жерден көрүп билгенге туристтер bundan ары да тартылганга жакшыраак болот эле.
Андан сырткары бир топ деген элдердин кайрылуусу болуп атат. Мына аэропортко киргенде бүгүнкү күнү саатына 80 сомдон акча төлөйт экен. Макул 80 сомдон. А бирок 10-15 мүнөт өтүп кеткен болсо бир сааттан 2 эсе кылып дагы төлөп туруп атат да. Ушуну бир тарифке койсоңор. Бир тарифке. Ал жерде эми жыргагандан аэропортко кирип аткан жок. Коногун тозуп алганы, үй бүлөсүн тозуп алганы мына ушул жерге кирет да. Ошону дагы бир мындай жөндөштүрүп койгула. Аэропорттун тазалыгы, келген туристтерге жакшы сылык мамиле кылып тозуп алганы эң биринчи орунга койгула. Анан улуттук кийимди. Рахмат, менин сунушум. Уважаемый Тазбек Икрамович, все замечания в отношении аэропорта Манас мы приняли, соответствующую работу мы примем, вот, и доложимся вам письменно обо всех проведенных работах. Рахмат, Садык Икрамович. Кийинки сөз суроо берүүчүн Сыдыков Бактыбек Үсеновичте. Токторбаев. Кечирим сурайм. Токторбаев Жеңишбек Шерматович, сөз сизде. Саламаттар, урматтуу депутаттар, урматтуу Мурадил Жанышбекович, урматтуу чакырылган коноктор. Могул жерде я бы хотел задать вопрос Настаеву Александру Ивановичу, так как его нет, да? Тимур Алмазович. Да, так точно. Насколько я знаю, Александра Ивановича в правительство вызвали, поэтому он изначально планировал. Он в Кыргызстане или он тоже в отдых отдыхает? В Дубае, либо в Болгарии, да? Вы вообще работаете или нет? Все время замов посылаете. Где он? Почему не приглашаете его? Отвечайте, где он? Ну, насколько я знаю, его вызвали в правительство. Давайте узнаем. Уважаемый Мурад Жаншбекович, узнайте, пожалуйста, дайте ребятам поручение. Действительно, он находится в правительстве. Улукбек Мырза, билип берсеңиз. Его надо Билип будет азыр жообун пригласить айтып сюда. бериңиз. Вы, пожалуйста, вот эту дурную привычку бросайте. Вы работать пришли или отдыхать пришли? Все время первые лица, руководители, когда хочет запрос задать, касающийся народу, нет, не можем их найти либо в Дубае, либо в Болгарии. Тимур Алмазович, вы сколько лет работаете в гражданской авиации? С 2002 года. Это получается у вас 20 лет стажа, да? Так точно. Вы авиатор? Ну, считаю себя таковым. Ну, как считаете? Я тоже считаю себя авиатором, я летаю. Вы авиатор или нет? Точно скажите, вы авиационное училище заканчивали или юрист вы? У меня, получается, первое образование высшее, инженер-строитель гидротехник. Второе, Ну, видите, получается, вам финансовое нужно работать в образование. ГЭСе, не в гражданской авиации. Поэтому вы ничего не понимаете. Совсем там превратили гражданскую авиацию в бардак. Не понимаете ничего. Вы, оказывается, энергетик. Вам нужно ГЭС устроить. Я прошу прощения, у меня есть авиационное образование, у меня 3 образования. На данный момент я обучаюсь на высшее образование авиационное еще. Тимур Алмазович, вы кыргызский понимаете, либо на русском нужно задать вам вопрос? Ну, желательно, если можно, на русском. А если мы не знаем русский язык? То что, тогда переводчик нужен будет? Я прошу прощения, это моя вина. Мне очень стыдно, что я кыргыз, не понимаю по-кыргызски достаточно хорошо и не могу изъясниться хорошо. Но я закончил русскую школу и русский институт. Тимур Алмазович, хорошо, не оправдывайтесь, пожалуйста. Ну, я постараюсь задать вопрос на русском. В проекте соглашения между Кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Венгрии о воздушном сообщении.
Это у нас проект соглашения. Так ведь? Так точно. Вот тут вы в своем докладе сказали за развитие межгосударственным сообщения между Кыргызстаном, Венгрией, да? Вот в этом эти рейсы кто будет выполнять? У нас, как говорится, какие компании будут участвовать в этом тендере, будем говорить, да, или что там у вас? Какие компании будут участвовать? И какие компании выиграют, допустим, если будут участвовать? Ну, это, конечно, в результате выбор будет, но на каких самолетах будем летать? Кто будет выполнять рейсы, венгерская сторона или кыргызская сторона? Ответьте, пожалуйста. На данный момент в Кыргызской республике авиакомпаний нет, которые готовы выполнять туда рейсы. Те авиакомпании, которые у нас имеются, они уже выполняют рейсы, и в основном это рейсы в Российскую Федерацию, это авиакомпания «Авиатрафик». Также авиакомпания есть «Аэрономат», она выполняет рейсы по направлению Индия, получается, Пакистан. Также они выполняют рейсы, поданы заявки на выполнение рейсов по маршруту тоже также Ош-Москва и Бишкек-Москва. Вот. В отношении рейсов из Венгрии на нас выходит авиакомпания «Визэйр», которая хочет выполнять рейсы, как я уже говорил ранее, из Будапешта, получается, к нам, напрямую в Бишкек, но до упрощения ситуации конфликта России и Украины. И по направлению получается Будапешт, Абу-Даби, Бишкек и обратно. Тимур Алмазович, вот вы говорите, да, у нас нет самолетов. Это очень стыдно, горько стыдно, что нет у нас самолетов. Для чего вы там сидите с этим Настаевым? Вы там ничего не делаете. Вообще вы некомпетентные люди там сидите. Вам оттуда, вас гнать надо оттуда. Давно пора уже гнать вас. Все вот эти Настаев, вы, вот эти Алик Бакиев, хозяин авиатрафика, все там сидите, все шайки-лейки. Ничего не занимаетесь. Вам стыдно? Во всех государствах, уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные гости, во всех государствах есть национальный авиаперевозчик. И у нас тоже был. Было время, повсюду мы летали. Повсюду мы летали из Бишкека. Почему не возражаете национальную авиакомпанию? Тимур Алмазович, почему не возражаете национальную авиакомпанию? Ну, у нас денег нету или желания нету? Или вы видите в лице авиатрафика, национальных перевозчиков, отвечайте, пожалуйста. На возрождение национальной авиакомпании необходимы средства. Средства у нас есть, много денег есть у нас, очень много денег есть. Да, было время, говорили, вот вертолеты хотели купить, все говорили, ой, откуда вертолеты купим? Даже грабли не можем купить, темче. Купили же, не один, 2 вертолета купили. Есть у нас деньги, у нас желания нету, уважаемый Тимур Алмазович. Так, дальше говорите, сколько вам денег надо? Ну, это будет зависеть от того, какая авиакомпания, какое количество рейсов бортов они планируют брать, и только это все рассматривать, какие направления они будут отрабатывать. Тимур Алмазович, вот я бизнесмен, и вот здесь много из депутатов тоже сидящие бизнесмены. Мы знаем, один самолет в день сколько зарабатывает, в месяц сколько зарабатывает, и год сколько зарабатывает. Один самолет, выполняющий рейс Джалабайт или Ош, в среднем один билет стоит 3500 сомов.
туда 350 тысяч сомов и обратно 350 тысяч сомов. Итого за один рейс 700 тысяч. Хорошо. Туда-обратно тонна 800 керосина уйдет. Ну, будем считать 2 тонны. Ну, 200 тысяч пусть уйдет. Но 500 тысяч они зарабатывают. Ну, хорошо, еще сквозь 100 тысяч. Ну, давайте еще 50 уберем. С одного рейса 350 тысяч сомов зарабатывается. Понимаете? Вот деньги где. Вы просто в лице авиатрафика национальной компании видите в виде конкурента. Поэтому не возражайте и не возражайте национальную авиакомпанию. Вот я посчитал, уважаемый Тимур Алмазович, смотрите, если один самолет с одного рейса 350 тысяч сомов зарабатывает, ВОЖ в среднем 7 рейсов, мы будем считать 5 рейсов, в день они зарабатывают 20 тысяч долларов. 20 тысяч долларов. В месяц они зарабатывают 600 тысяч долларов. А за один год один самолет зарабатывает 7 миллионов долларов. Уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные гости, один самолет зарабатывает 7 миллионов долларов. Почему бы не возрождать? Почему не создать авиакомпанию? Национальную авиакомпанию. Я изучил, Тимур Алмазович, вы говорите, финансирования нету. Там особо такой финансы не надо. Можно и лизинг взять. Можно и маленький самолет купить. Хотя бы сейчас самолеты Джалабад, Ош, Иссык-Куль, Нарын, Талас летали. Так такого нету. Даже, уважаемые гости, уважаемые депутаты, мне стыдно, когда первое лицо, президент страны, арендует у частного лица самолет. У нас даже самолетов нету. Были у нас самолеты. Все разграбили, растащили, распродали. Нету самолетов. Вот сидят без лаборных, вредители сидят. Гражданская авиация. Во главе Александром Ивановичем Кончаева всех надо гнать. Вы ГЭС строите. Уважаемые депутаты, уважаемый Мурадыл Джанабекович, я хотел бы поднять идею воссоздать, возрождать национальную авиакомпанию. Если в гражданской авиации сидят безграмотные, некомпетентные люди сидят, они просто препятствуют воссозданию национальной авиакомпании. Им наша авиакомпания национальная, им не нужна, понимаете? Это конкуренты. Сейчас монополия авиатрафик создал, авиатрафик в год больше зарабатывает, чем аэропорт Манас. Поэтому, уважаемые депутаты, я предлагаю создать комиссию, проверить о деятельности авиакомпании, а частная авиакомпания «Авиатрафик», сколько они перевозчика перевозят, сколько они платят прилет за использование и улет самолетов, и сколько они налоги платят. Пожалуйста, урматтуу төрага, ушул маселелерди бир көтөрүп айтып койсоңуз мен сөздөн суранам. Урматтуу чакырылган коноктор, бизге мен муну ал авиатрафикти жаман көргөнүн айтып аткан жокмун. Да, они молодцы, зарабатывают, людей обслуживают, но башка компанияларда кириш керек да, башка компанияларда иштеш керек да, башка компаниялар жок.
Сейчас керосин, авиатопливо подешевело. Билеты так и нет. Дорого и дорого. Не то, что дорого, уважаемые депутаты. Нет билетов. Вы понимаете? Нет билетов. Вот я вам скажу, неделю назад такую ситуацию, историю. Вот Джалабад у нас в неделю 9 рейсов. 2 минуты, пожалуйста. Я вам мешаю? Я вам мешаю? Дайте 2 минуты, я же гость. Аяғына шығып алыңыз, айтып тұрыңыз. Вот, понимаете, допустим, билеты покупаем, приходим в аэропорт, вот тупо говорят, рейс отменен. Нет рейсов, самолетов нету. Нет, вместо того, чтобы помочь пассажирам, а этот билет, самолет, билет отменен. Ой, рейс отменен. А что нам делать? Там 100 киши келіп атпай бұл. Бүгін бұрса, екеуіне біреуін тойы бар, біреу оруйды, біреу таксиге бара албайды, біреу машинамен бара албайды. Поэтому же мы покупаем билеты. Приходим, говорят, нет самолета. Все, что хочешь, делай. Возвращает деньги и все. А раньше как было? Допустим, Джалабадтан рейс отмен болып қалса, біздегі Ошқа жіберчу, да? Вот, непогода болып қалды, ваш борт приземлился в Ашедеп. Ошқа бар, Оштан ущелек. А так такого нету, понимаете? Тупо говорят, все нету, рейсов нет, что хочешь делай. А Ошқа келсек, билетов нет. Даже я предлагал, 5 000 сом предлагал. Найдите мне билеты, всем нету билетов. Поэтому, уважаемые приглашенные гости, уважаемые депутаты, как воздух нужен, национальный авиаперевозчик, как воздух нужен, понимаете? Мы участников не будем просить самолет. Не будем самолет. Өзүдүн самолеттер болсо учабыз. Ошон үчүн ушу менин идеямды урматтуу депутаттар колдоп коюшуңарды суранам. 1-2 минут ашыкча сүйлөп койдум. Кечирим сурайм. Мурадил Жанышбекович, как-нибудь. Рахмат, Жеңишбек Шармаватович. Сиз сураган маалыматтар боюнча комитеттин атынан авиатрафик компаниясына маалымат сурасак болот. Анан бирок анын чарбалык ичине депутаттардын киришкени бул туура эмес болуп калат. Маалыматты алып бергенге маалымат, жалпы маалыматты силерге алып беребиз. Рахмат. Кийинки сөз суроо берүүчүн Сыдыков Бактыбек Үсеновичте. Рахмат, Мурадил Жанышбекович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Тимур Алмазов, скажите, пожалуйста, какими странами на сегодняшний день подписаны такие же соглашения? На данный момент межправ соглашения у нас подписаны с 30 государствами. Сегодня хоть один из них работает? Притворили в жизнь, кроме России, там, Казахстана, скажем, Индии? На данный момент, получается, согласно 9 межправ соглашений выполняются рейсы. 9. Так а точно. Остальные что? Остальные пока нет. Нет. Правильно депутаты поднимают вопрос, что соглашения подписываются, но они не работают. Они просто подписываются на бумаге и остаются на бумаге. Я понимаю, что агентство гражданской авиации на сегодняшний день, его функциональная обязанность не входит в создание авиакомпании. Я все это понимаю. Но межправ соглашений, исполнение межправ соглашений, оно должно, вы за этим-то следите. Оно же не должно оставаться на бумаге. Вот сколько подписываем, вот просто на бумаге и все, для, я не знаю, для показухи, что ли. Отслеживайте давайте. Принято, Бактин Ильич. Мы прорабатываем вопросы с авиакомпаниями, с иностранными. Вот. Вплоть до вопросов о создании дочерних предприятий в Бишкеке с 51% долевого участия нашего учредителя. Вот. Данные мы вопросы прорабатываем на данный момент. Понятно. Меня, честно говоря, взволновал один вопрос. Вы поднимаете всегда вопрос финансирования.
Выход черного списка финансирования не хватает. Одно, второе, третье, всегда финансирование. Буквально перед одобрением бюджета на 2023 год мы не утверждали, наш комитет специально не утверждали бюджет на 2023 год, чтобы вам повысили бюджет именно агентства гражданской авиации на те мероприятия, которые бы способствовали выходу черного списка. Но вы свои заявки вовремя не оформили и не дали. У вас бюджет как был, сколько там, 147 миллионов, да? Так и остался. Я считаю, что это полностью вина ваша, Департамента гражданской авиации. Депутаты все хотят вам помочь, вы сами себе вредите. Опять у вас год потеряется сейчас. Опять год будем ждать у моря погоды, опять черного списка не выйдем. Основной вопрос – это выход черного списка. С 2008 года наше пространство Европы закрыто для нас. Давайте уж в этом вопросе-то проявим какую-то, я не знаю, вот героизм, что ли, уже, и выйдем из черного списка. Какие мероприятия сейчас делаются по выходу из черного списка? На данный момент, получается, у нас были аудиторы в сентябре месяце прошлого года. Они пришли, отработали полностью, изучили всю нашу нормативно-правовую базу. Вот. Помимо этого, сейчас согласно программы ПУРС, проект Всемирного банка, на данный момент мы работаем с гражданской авиацией Соединенного Королевства. Вот. Уже их представители приезжали, полностью нашу нормативную базу полностью всю пересмотрели, изучили. И в феврале месяце мы ожидаем их еще один, получается, приезд уже с конкретными внесениями изменений, предложениями по выходу из черного списка. Давайте займитесь этим вопросом. На самом деле, я еще раз хочу повториться, уважаемые депутаты, за 31 год независимости нашей страны правительство, Кыргызская республика в авиацию ни копейки денег не вкладывала. Авиация сама по себе выживает. Вот Жеңишбек Шерманович хорошо сказал, сейчас денег много. Воспользуйтесь этими деньгами. Спросите, подойдите к нему, какие деньги он предлагает. Если он решит эти деньги, берите, возрождайте авиацию, возрождайте национальную авиакомпанию. И вы в этом вопросе должны полностью поспособствовать ему. Помогите ему. Он в авиации очень большой специалист. Спасибо, у меня больше вопросов нет. Рахмат, Бақтыбек Үсенович. Кейінгі сөз сұрау беру үшін Ормонов Улықбек Сұлыққа арышты. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылган коноктор. Мен келишимди колдойм. Бул жерде менде бир суроо бар. Ушул биз уруксат берип атканда бизге учкан авиакомпаниялардан бир талап барбы, ушу биздин тилибизде жарыя кылуу боюнча мына Венгрияга учуп кетип атабыз, көбү жана тил билбегендерге англис тили менен эле немече сүйлөп коюп атышат да, өздөрүнүн тилинде. Бул касается Fly Dubai. Ушул маселеге кандай бир келишим кылып атканда, же болсо биздин кодексте бир берене барбы, жокпу? Нет, как правило, да, как вы уже сказали, на английском языке все объявления производятся. Вот. Но также авиакомпания должна объявление делать на языке той страны, в которую она оперирует рейс. Анда эмне үчүн Fly Dubai'дан ошону сураган киши жок? Мы отработаем с авиакомпанией данный вопрос и вам доложимся. Муну сөз көзөмөлгө алышыңыздар керек.
мындай жаңы келишимдер керек. Экинчиси, мен коллегам Жеңишбек Шырматовичтин сөзүн мындай толук колдоо болсом дагы мамлекеттик авиакомпания боюнча, өзгөчө авиакомпания Эйр Кыргызстан боюнча толук колдойт элем да. Бизде мамлекеттик авиакомпания жок эмес, бар. Аны жок кылган жетекчилер бар. Ошонун жок кылганын карап отурган бизде мына ошол министрлер кабинети, бүт өкмөт. Каякта азыр самолеттер ошол авиакомпаниянын ушул жерде суроо берип атабыз, жооп жок бүгүнкү чейин. Мамлекеттик авиакомпания керек. Ошол бар нерсени биз жок кылбалы, эми азыр кайра давайте жаңы түзөлү, тиги бу деген ошол жоопкерчилигин карабайлы, ошол авиакомпанияны жок кылгандардын. Экинчиси, авиатрафик авиакомпаниясы боюнча. Тескерисинче, ошол компанияга биз рахмат айтышыбыз керек. Жеке менчик компания Кыргызстандын бүт жүгүн көтөрүп жүрөт бүгүн. Мына биз көрдүк го, жанагы кара тумоо каптаганда, ковидте эмне болдук. Эч ким учпай калганда ошол жалгыз авиакомпания учуп атты. Бүгүнкү күндө паритет кылабыз деп аракет кылган компания бирөө эле. Биз эми ошол иштеп аткан авиакомпанияны кайра давайте текшеребиз, булар ким, эмне кылып атат деп. Рахмат деп жардам бериш керек буларга. Ошол эле Баткенге учуп аткан да ошол компания. Москвага учуп аткан ошол компания. Кыргызстандын желегин эч болсо ошол 3-4 мамлекетте кармап турган жалгыз компания бул. Эгерде биз иштеп аткандарды кайра башына ура берсек, анда эртеге булар да жабылат, эчтеке жок болот. Мамлекеттик авиакомпания боюнчасына эң туура, аны биз жаңы түзүп кереги жок, ал бар бизде. Ошону жок кылган кишилерди жоопко тартып туруп, мына бүгүн кече бул уже менчиктештирүүгө кирип атат мамлекеттик компаниябыз. Биз аны оңдогондун ордуна жеке колго беребиз деген чечимге өтүп атабыз. Ошондуктан, урматтуу депутаттар, биз кээде ушундай сын пикир айтканда, сунуш бергенде кичине бир ойлонсок. Биз мынтип отурсак, ушул бизди Кыргызстанда баш көтөрүү иштеп аткан бүт жеке менчик компанияларды текшерүүгө өтөбүз анда биз. Акыбыз да жок алар текшергенге биздин. Рахмат. Рахмат, Улукбек Зулфукарович. Дагы суроолор барбы? Анда, урматтуу депутаттар, суроо жооптор бүттү. Чечимди добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул. Каршы калыш жок, бир добуштан кабыл алынды. Экинчи маселе менен келгендер бара берсеңиздер болот. Биз үчүнчү маселеге өтөбүз. Үчүнчү маселе. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин 2022 жылы кабыл алган чечимдерин аткарылышынын жүрүшү жөнүндө. Демилгечи биздин комитет, баяндамачылар Текебаев Тилек Кыдырмаевич, Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министри, Жетибаев Нуртайзин Алымкулович, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору, Иманов Талантбек Орскулович, санариптештирүү министрлиги министри. Урматтуу депутаттар, комитет тарабынан кабыл алынган чечимдердин аткарылышы боюнча биз мурда да караганбыз. Сиздердин сунуш боюнча жаңы жылда кайрадан карап жатабыз. Көчмө жыйындарга биз 9 жол чыгып, региондордун бир булуң бурчтарында болуп, маселелерди жеринде көрүп, тиешелүү чечимдерди кабыл алып келгенбиз. Ушул жөнүндө кандай жумуштар аткарылды, эмнелер аткарылбады? Кеңири маалымат уксак, чакырылгандардын тизмеси сиздерде таратылган, алдыңыздарда турат. Тиешелүү министрликтер жана ведомстволордун өкүлдөрү чакырылды. Бирок бул жака сунуш Бактыбек Каныбекович, сизден сөз. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, чакырылган коноктор. Муралий Жаңышбекович, сиз ушул көчмө жыйындын жыйынтыгы боюнча
суроо жоопторду кылайлы дегеним мына бүгүн транспорт министри жок экен, цифровизация жок экен. Анда биз ушу мамлекеттик курулуш агенттигинин жетекчисин эле калтырып калганын жиберип, кийинки да карасак. Сунуш кандай дейсиздер? Урматтуу депутаттар, кесиптешиш Бактыбек Каныбековичтен сунуш келип түштү. Министр өзү келип көчмө жыйындар боюнча аткарылышы жөнүндө маалымат берсин. Бул транспорт министрлиги жана санариптештирүү министрлиги. Сунушту добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул. Каршы калыс жок. Бир добуштан кабыл алынды. Анда транспорт жана коммуникация министринин өкүлдөрү жана санариптештирүү министрлигинин өкүлдөрү бара берсеңиздер болот. Сөз баяндамачы Жетибаев Нуртазин Алымкуловичке берилет. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору. Нуртазин Алымкулович, баяндамасты баштай берсеңиздер болот. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, жыйынын катышуулары. 2022 жылдын республикалык бюджеттин капиталдык салымдар беренеси боюнча каржыланчу объекттердин бекитилген тизмесинде ылайык 518 объекттин курулуш жана оңдоп түзүү жумуштары 4,9 миллиард сом каралып, 4 миллиард 700 миллион сом каржылоо ачылды. Жалпысынан 2022 жылдын мамлекет курулуш 96 объект бүткөрүлгөн. Анын ичинде 46 социалдык объекттер республиканын бюджетинин эсебинен. Анын ичинде 26 мектеп, 11 бала бакча, 2 саламаттык сактоо объекттери, 4 спорт жана маданият тармагында объекттер, 2 маданият объекттери, 1 административдик имарат. 12 объект сауыт өнүктүрүү фонд эсебинен бүткөрүлгөн. 38 таза суу объект, 10 объект республикалык бюджет эсебинен, 28 объект эл аралык фонд эсебинен бүткөн. Мектептер боюнча маалымат берсем, 2020 жылга пландар бүгүнкү күндө мамлекеттик курулуш тарабынан 2023 жылга 163 мектеп курулуш иштерин жүргүзүүсү пландалууда. Анын ичинде 140 мектепти бүткөрүүгө аракеттенебиз. Бүткөрүүгө божомолу менен 6 миллиард 500 миллион сом керектелет. Кеңирээк айтып кетсем, 50% даярдыгы жогору 101 мектеп, ага 2 миллиард 125 миллион сом керектелет. Анын ичинде 28 авариялык абалда аныкталган мектептер. 52 авариялык абалда 50%га чейин бүткөн мектептин курулушуна 3 миллиард 861 миллион сом сарптап, жылдын аягына чейин. Азыр Нуртазин Алымкулович, кичине токтоп турсаңыз. Улукбек Урманович. Мурал Жанышбекович, бул жалпы маалыматтын бизге кереги жок да. Канча мектеп аварийный, канча курулуш керек. Бизге биздин комитеттин көчмө жыйындарынын койгон чечимдери боюнча тапшырманы аткарылды, аткарылбадыбы? Нуртазин Алымкулович, анда кыскача көчмө жыйындар жөнүндө айтып бериңиз, маалыматты кыскача. Жалпы маалыматтын кереги жок. Андан кийин суроо жооп өтөбүз. Ушул 9 көчмө жыйында 130 объект каралган, бизге тап социалдык объекттер. Мен ада ошолордун баарын кыскача айтып кетейин. Тапшырылма ошол жыйын тапшырмаларда узак мөөнөттүү курулуштун объекттерине бүтүрүү үчүн республикалык бюджеттин каражаттарын жетиштүү каражат бөлүмү мүмкүнчүлүгүн карасын жана инфляциянын деңгээлин, курулуш материалдарын жана кызмат көрсөтүүлөр баасын кызматташ эске алынсын деп тапшырма берилген. Ошол аткаруу боюнча маалымат берейин. Азыркы учурда мамлекеттик курулуш агенттигинин тарабынан 2022 жылдын 15 декабрындагы буйруктун негизинде курулуш материалдардын, жабдуулардын жана механизмдердин наркы кымбаттаганы боюнча бекитилген инфляциялык индекстерди колдонуп, курулушунун даярдыгы 80%дан жогору болгон 74 социалдык маданий объекттерин сметалык баалары кайрадан эсептелип чыккан. Бул объекттердин курулушу бүтүрүү үчүн талап кылынган акча каражаттын көлөмү 400 миллион сомду түзгөн. Бүгүнкү күндө керектүүлүү акча каражат каралган. Талас облусунда, ошол Таласта жыйын өткөндө, Талас районунда Арал
айылында Нанаев атындағы мектеп бойынша тапшырма берілген. Мектептің құрылыш іштері 2015 жылы башталған. Құрылыштың тендердік басы 106 миллион 700 мың сом түзді. Құрылыш башталғанына бері жалпысынан 106 миллион сом қаржыланған. Мектептің құрылыш жұмыстары 95% атқарылды. Көктоқу айылындағы Шерқулов атындағы мектеп бойынша малыматты ұлықсат берсеңіз берейін. Мектептің құрылыш іштері 2016 жылы башталған. Құрылыштың тендердік басы 57 миллион 700 мың сомды түзді. Құрылыш башталғаннан бері жалпысынан 37 миллион 400 мың сом қаржыланған. Азыркы убакта 100% пайдубалы бүткөн, блоктору чатыры 100% бүткөн, терезелерин орнотуу иштери боюнча 100% бүтүлгөн. Курулуш иштери бүтүрүүгө 20 миллион 200 мың сом керектелет. Андан башка Балбал айылында мектеп. Мектептин курулуш иштери 2016 жылы башталган. Бүгүнкү күндө курулуш жумуштар жүргүзүлүп атат. Курулуш башталгандан бери жалпысынан 73 миллион 900 мың сом каржыланган. Мектептин курулуш иштери 70% бүткөн. Аксай айылындагы Жанузаков атындагы мектеп боюнча айтсам, Талас районунда Аксай айылындагы Жанузаков атындагы мектеп курулушу 2022 жылдын тизмесинде сунушталып, бирок акча каражат каралган эмес. 2023 жылы бул мектеп тизмеге сунуштап атабыз. Акназаров айыл аймагында Кызыл Октябрь айылында Султаналы уулу Кошубак атындагы 1200 окуучу орду эски мектептин имаратын капиталдык оңдоо түзүү боюнча тапшырма берилди эле. Ошо боюнча маалымат Бакай районунун Кызыл Октябрь айылында Султаналы уулу Кошубак атындагы мектептин оңдоп түзүү 2019 жылы башталып, тендердик баасы 24 миллион 800 мың сом түздү. Объекте жалпысынан 9 миллион 600 мың сом каржыланып, чатырын алмаштыруу толук бүткөн, жылытуу системасы толук 100% аткарылган, электр жумуштары 50% аткарылган. Объекти бүтүрүүгө 15 миллион 200 мың сом керектелет. Ошол эле Талас облусунда Бакай ата районунун Ынтымак айылындагы Капалов атындагы мектеп боюнча айтып кетсек, курулуш башталгандан бери 43 миллион сом каржыланып, биринчи кабаттагы блоктор дубалдары 100% бүткөн. Блоктун экинчи кабаттын дубалы 70% аткарылган. Курулуш иштерин бүткөнүгө 53 миллион 800 мың сом керектелет. Андан кийин Жалал-Абад областта жыйында Сузак район боюнча жана Чынаков атындагы номер 31 мектептин имараты капиталдык оңдоо түзүү боюнча тапшырылма берилди эле. Бүгүнкү күндө ошол мектепте жумуштары 2019 жылы башталган. Сметалык баасы 13 миллион 400 мың сом, тендердик баасы 12 миллион 700 миллион сомду түзөт. 2022 жылдын планында 8 миллион 200 сом каралган. Каралып, каржылоосу толугу менен ачылган. Азыркы убакта мектептин имаратын капиталдык оңдоп түзүү жумуштары 100% аткарылды. Багыш айылындагы Арзыкулов атындагы мектеп боюнча маалыматты берсем, 2022 жылдын планында тизмесине сунушталган 500 мың сом каралып, каржылоо толугу менен ачылды. 2022 жылдын 17 декабрында конкурс өткөрүлүп, 527 мың сомго келишим түзүлгөн. Азыркы учурда объекттин долбоор сметалык документтери даярдалууда. Сузак районунда Эрматов атындагы 75 лицей интернат имараттын капиталдык оңдоо түзүү боюнча маалыматты берсем, 23 жылга тизмеге сунуштап атабыз киргизип бергенге. Кызыл Кия айыл өкмөттө Кашкатерек айылындагы Мамбет Айыпов атындагы мектеп курулушу бүгүнкү күндө тизмеге киргизип сунуштап атабыз. Ушул 2023 жылга тизмеге киргизип, ушул объектиде куруу жумуштарды баштасак. Атабеков айыл өкмөтүнүн Мундус айылындагы Узаков атындагы мектептин курулушу республикалык бюджеттин бөлүнгөн каражаттын көлөмүнө жараша кийинки жылдарга каралат. Ушул жылга киргизип атабыз, сунуштап атабыз. Аксы районунун Аксу айылындагы Шеркулов атындагы мектептин курулушу 2022 жылдын тизмесине сунушталып, акча каражаты каралган эмес. Нокен районунун Шалка айылындагы
Мамбет Қалықов атындағы 150 оқушы орындың мектептің құрылышы 2015 жыл башталған. Сметалық басы 58 миллион 800 мың сом. Тендердік басы 40 миллион 100 мың сом түзет. 2022 жылдың бекітілген тізмесінде лайық 34 миллион 500 сом қаралып, қаржылы толығы менен қаржыланды. Азыркы убакта оқу корпусу 100% спорт зал, өтмө галерея пайдубалы 100% орнотулган, откананын имараты 100% бүтүп калган жумуштар алып барылды. Нокен районунун Сакалды айыл өкмөтүндөгү мектеп курулушу республикалык бюджет бөлүнгөн каражат көлөмү жараша кийинки жылдарга каралат. Ушул жылга биз суруштап атабыз. Ушул суруштаган объекттердин баарын азыркы министерствонун аралык комиссия жумушту бүттү. Ошол списокты түзүп, анан финансы министрлигине сметаларыбызды ошол эмебизди баарын өткөргөнгө даяр болобуз. Өзгөн районунун Ана Кызыл айылындагы номер 57 Өмүрзаков атындагы 275 орунду мектебинин курулушу эл аралык өнөктүрүү ассоциациянын ортосундагы Кыргызстанда табигый кырсактардын тобокелдигин туруктуулугу жогорулатуу долбоорунан каржыланышы күтүлүүдө. Мектептин курулушу болжол менен 2023 жылы башталышы күтүлүүдө. Азырынча өзгөрүү жок. Ош облусунун Нокат районунун Борбаш айылындагы Ойтала мектептин курулушуна 2022 жылдын бекитилген тизмесине ылайык 5 миллион сом каржылоо толугу менен ачылды. Объекттин курулуш жумуштары толук кандуу жүрүүдө. Ош шаарында Разаков атындагы номер 20 мектеп гимназиянын курулушу 2020. Нуртай Замкулович, кечиресиз. Биз Нокенге барган эмес элек го. Нокенге, Ошко көчмө жыйындар. Нокат. Нокатка да барган эмеспиз. Сиз берки башка отчетуңузга өтүп кеттиңиз, биз ушу көчмө жыйындар боюнча эле маалымат берсеңиз. Анда биз суроо жооп өтөлү, ошол суроо жооп менен такташып алабыз. Анда суроо берүү үчүн биринчи сөз Сыдыков Бактыбек Үсеновичте. Рахмат, Мурадил Жанышбекович. Нуртай Замкулович, негизиненчи сизди жаман иштеди деп эч ким айта албайт. Сиз жакшы иштедиңиз. Бирок ошонго кичине баягы мүмкүнчүлүктөрүңүз аз болуп калды окшойт. Баягы каргышалы окуя болуп, акчанын көбү Баткенге кетти, туурабы? Ошондуктан көп нерсе аткарылбай калды окшойт. Бирок бир маселеде ушу көчмө жыйындардын 9 көчмө жыйынды өткүздүк. Ошолардын аткарылышы канча пайызга аткарылды деп айта аласыз? Так, канча пайыз бүткөнүн Бактыбек Үсенович айта албайм го. Көбү жумушта болуп атат. Финансы министрлигинен каржылоо болбой бир топ объекттер турат да баягы. Тазиналкулович, кат жүзүндө жооп берсем. Каерде болбосун, мына сиз жетектеп жүргөн агентствону биз колдоп жүрөбүз да. Мына быйылкы бюджетиңиз дагы 3 миллиард деп өкмөт бекитип берсе, биз бу жерде талашып отуруп 5 миллиардка чейин чыгарып бердик. Туурабы? Бу жолдон тышкары. Моногу комитеттин чечимдерине кирген нерселерчи быйыл толугу менен аткарылыш керек да. Шуңа бир көңүл буруп коюңчу. Мен түшүнөм, Баткен болду, баягы пландаштыра албаган 17 миллиард акча ошол жака кетти. Анын баарын түшүнүп турабыз. Бирок могу комитеттин чечимдерине кирген нерселер аткарылбай атканы бул бизде кичине ызаланып турат да, аткарылыш керек булар. Эмне дегенде комитет конституционный орган. Комитеттин чечими силер үчүн бул милдеттүү түрдө 100% аткарылыш керек. Өзүңүз көрдүңүз, мына канча көчмө жыйынга бирге бардыңыз. Депутаттардан, анан ошо эл, ошо жергиликтүү элден башка эч ким көйгөйдү жакшы билбейт. Туурабы? Туура. Ошолар айтып атат. Мына өзүңүз башка жерде пландаштырылган мектептерди токтотуп туруп, баягы муктаждык бар жерге салайлы деп өзүңүз айтып жүрдүңүз, туурабы? Бияктан алганда чечимдер чыга берет. Бирок муногу комитеттин чечимдерин дагы бир баса белгилеп кетейин. Бул эл менен анан
биргеликте чечилген, депутаттар менен биргеликте чечилген маселе да. Баягы жакшы билгендиги үчүн. Ошондуктан мына комитеттин чечимин 100% аткарганга аракетти жасаңыздар. 23-жылы, 22-жылдагы бүт чечимдерди аткарыңыз. Алмазбек Темирбекович, быйыл сизге канча акча бөлүндү? Капложениедабы? Кандай? Капложениедабы? Капложение, общий бюджетиңиз не болду? Капложениеден 630 миллион бөлүндү. Бизден жанагы капремонт подготовка 951 миллион бөлүндү. 1 миллиардтан 950 миллион толумен алдык. Ошо 950 миллион менен токтоп калдыкпы быйыл? Жок, бул 2022 жылы бөлүндү, 23-тө айтыңчы, 23-тө. 23 жылга ошо 162 миллион каралды, бирок 1 миллиард сом бөлүнөт деп быйыл бөлүнөт да. Өзүңүз кандай деп айта аласыз? Мына 22 жылы кылган жумушуңар жакшы натыйжа бердиби? Эми өзүбүздүн баланста турган каналдарын көбүн оңдоп чыктык. Жанагы насос станциялардан мисалы 56 агрегат алмаштырдык. Мурда агрегаттардын эски 80 жылкылар эмес беле. Анан тазалоо иштерин жүргүздүк, плюс жанагы 250 километрди биз быйыл ремонттоп бетондодук. Эффект берди, быйыл жакшы болду. Сугатты быйыл жакшы өткөрүп алды 22 жылы. Анан баягы глубинный насосторуңуз боюнча, ошол боюнча баягы инвентаризация кылып бүттүңүзбү? Баягы мен айтып атпадым беле? Айыл өкмөттүн да балансында жок, сиздердин да балансыңыздарда жок. Ошолор боюнча эмне жооп бересиз? Бизден скважиналар өзү негизи биздин госгеология карайт, бүт скважиналар. Биздин функционалга негизи кирбейт, бирок биздин сугатка маселе болуп аткан үчүн скважиналар боюнча да иш алып атабыз. Былтыр Баткен областында, эң көйгөйлүү областында биз жана Маргу менен Самаркандек массивинде 10 скважинаны восстановить эттик. Панфиловка районунда калыбына келтирдик. Быйыл болсо биздин тескеме чыккан распоряжение. Биздин ошо Араван, Ноокат, Ноокен, Алабука, Панфилов райондоруна жанагы скважиналарды калыбына келтиребиз. Ар бир районго 10-дон 20 скважинага чейин киргиздик. Эми сиз түшүнүп турасыздар, мен эмне үчүн бул маселени көтөрүп атканым? Элге ушу сууга суу менен камсыз кылып берсек элечи, эл өзүнүн тиригилигин алып кете берет. Турабы? Тура. Баягы Ноокен району боюнча 55 скважина бар дедик эле. 55 беле, 37 беле, канча эле? Эсиме турат. 56 болуш керек. Анын быйылкыга 20 скважинаны планга киргиздик. Рахмат, ошону жакшылап караштырып койгула. Анан баягы өзүңөр пландаштырбайчы, ошол жерде эл журт бар да. Баягы эң баягы муктаждык болуп аткан жерлердеги скважиналарды быйыл оңдоп бергилечи. Сураныч макулбу? Карап чыгабыз. Ошондо капиталдык салымдар боюнча сизге 1 миллиард бөлүнүп атабы? Бул капремонт десе. Капремонт, Мына өзүңүзгө белгилүү болгондой 503 миллиардга чейин бюджетибиз чыкты. Кудайга шүгүр дешибиз керек мына. 2 жылдын ичинде 167 миллиардтан 503 миллиардга чейин чыгып атабыз. Ошондуктан министрлерден, силерденчи бир суранычта өзүңөр чуркап, ушу Минфин менен иштейсиңерби, министрлер кабинетинин төрагасы менен иштейсиңерби, өзүңөрдүн ушу акчаңардычы өз кезинде бөлдүрүп, өз кезинде баягы жумуштарыңыздарды алып барсаңыздар жакшы болот эле. Макулбу? Мен ушу калоо тилегим, менде башка суроом жок. Рахмат. Рахмат Бактысынович. Кийинки сөз Улукбек Зулкугарач сизде. Рахмат. Муртазин Алымкулович, мына биздин көчмө жыйындар боюнча сизге ким даярдап берсе дагы могул кагазды ошол кишилерге суроо берип койсоңуз. Мына Өзгөн району боюнча Төрткөл аймагынын Шорошот айылында Асранов Тагай атындагы орто мектептин кошумча имараттын курулуш иштерин толугу менен бүтүрүүгө каражат бөлүнүп көзөмөлгө алынсын
деген чечимге жооп бердиңиздер. Асранов атындагы орто мектептин кошумча корпусунун курулуш бүтүрүү маселе республика бюджеттен бөлүнгөн акча каражаттарынын көлөмүнө жараша кийинки жылдары караларын билдиребиз деп. Бул не деген жооп, мага айтып коесузбу? Бул объект боюнча биз чогулуш өткөргөнбүз финансы министрликте. Анан бул мектеп боюнча мынау жылга тизмеге кирип каржылоо ачылат деп атышат, күтүп атабыз ошол жумуш боюнча. Нуртазан Кулыч, бул кошумча корпус бүтүп толук. Ушул кайсы бөлүнүп толук курулуп бүттү. Сиздин кызматкерлериңиз мына даярдагандар эмне болуп атканын билбейт даже. Эми сиздин жумушуңуз көп дейли, мейли. Бул маселени даже от президенттин өкүлү жакшыраак билет. Асаран автодагы Шоро башат. Шоро башат толук бүткөн. Мен сиздин жооңузду окуп бердим. Эң туура эмес жооп. Өзге районда бул бүткөн мына. Эң туура эмес жооп. Нуртазан Кулыч. Бүткөн нерсени акчаларды карайбыз, эми да сүйлөшөбүз. Бул эмне деген? Жок, мен адашып бул башка мен айтып атам. Жок, жазуу ошондой, туура окуп атасыз. Ошентип жазуу алып келишкен сиздин орун басарларыңыз, жардамчыларыңыз сизге. Бул маселе бүткөн. Эгерде бүткөн маселе ушунда жооп берип атсаңар, калгандарына кандай жооп болду деп биз ишенсек болот. Сүйүнүп, мына ушул тапшырмалар бүттү деп жазганын ордуна карайбыз, акчалардын караларын билдиребиз деп. Мен сиздин мактап рахмат айтайын деп аткам. Ушул пунктты жазып койсоңор, мына бир маселени көчмө жыйында көтөрүлгөн маселени бүтүрдүк деп. Өзүңүздүн кылган жакшы ишиңизди дагы мактанычты билбейсиз. Ал мектеп толук курулуп бүтүп, азыр билим берүү министри парталарды сатып алуу тендерин жарыялап, ушу парталарында калды ал жердечи. Экөөбүз барып лентасын кыркып беришибиз керек эле. А сиз болсо акчаларды карайбыз, карай элек бүтө элек деп атасыз. Мындай болбойт. Дагы акча бөлүнгөн кошумча. Кереги жок жака. Биздин бар, дагы сурасаңыз керек. Жок, негизичи туура эмес, туура. Туура эмес, мен маселени Нуртазан Кулыч, азыр мына 2023 жыл. Бүгүн коюп аткан маселебиз эмнеден? Биз былтыркы көчмө жыйындарды негизги кылып алып сиз мына ушул 23 жылкы титулдук листиге киргизсеңиз, уже февраль келип калды, титулдук лист жөнүндө сөз жок. Эмнени киргизип атасыңар, кандай болуп атат? Жылга ушул маалда эч болбосо профилдик тармактык комитет менен ушул иштерди макулдашып иштешиңиздер керек. Мына көп, аябай көп курулуштар турат. Чындыгында менен бардыгын мындай бирден айткым келбейт. Бирок ошонун ичинен эң керектүүсүн карап чыгып туруп, тизмеге киргизип, 23 жылдын курулушун башташыбыз керек азыр. Экинчиси, мына могул жерде Ана Кызыл айылындагы мектептин курулушу. Бул атайын проект менен кеп атат. Буга МЧС жооп береби, силер жооп бересиңерби? Бул силер курбайсыңар муну. Бирок ким жооп берет, биз тактап койсуз керек да. Көзөмөл кимде? Бул атайын Кыргызстандагы табигый кыргыздардын тобокелдигине туруктуулукту жогорулатуу деген долбоор менен каржыланган мектеп болчу. Муну мен билгенден МЧСтин эсебинен кетип атат. Бул да могул жерге жазылып турат. Ушул нерселердин баардыгын карап койсоңуздар, себеби азыр эми эмне үчүн курулбады деп сурай бергендин кереги жок. Мына коллегам айткандай, Бактыбек айткандай, биз баардыгыбыз жакшы түшүнөбүз. Күз айындагы каргашалуу, кырсыкты, каражаттын баардыгы кайда бөлүнгөндүгүн. Бирок 23 жылга ушул маселелердин баардыгын карасаңыздар. Экинчиси, Алмазбек Темирбекович, мына каналдар боюнча.
Көчмө жыйында Өзгөн районундагы ошол Төрткөл айыл өкмөтүнө караштуу жаңы көчүп барган ана кызыл участкасына аткарылган иштердин мындай сапаты жок аткарылгандыгы сиздерге маселе коюлуп, ушуну чечиңиздер деген болчубуз. Бюджет эсебинен эмес, акча 40 миллиондой которулуп, бирок ошол канал сапатсыз бүткөрүлгөн. Ошол боюнча маалымат берип коюңузчу мага. Эмне болду? Ошол курулуш компаниясы өзү барып оңдодубу? Силер кайра барып кабыл алдыңарбы? Бул объект боюнча 35 миллион сом каралган, бөлүнгөн. Объект бүткөн, 1 жылдан кийин биякта жана сиз жакшы билесиз, сел жүргөн. Сел жүргөндө жанагы 2 участкасын алып кеткен, аны жана курган компания как раз май айында жана эмеси бүтүп аткан гарантиясы. Ошо май айында гарантиясы бүтө электе өзүнүн эзебинен толугу менен бүтүрүп, бүгүнкү күнү калыбына келтирилди. Мына бул жерде Алмазбек Темирбекович, бул туура эмес маалымат. Мен кечээ эле ошо Төрткөл айыл өкмөтүндө жыйын өткөрүп келдим, жаңы жылдын башында. Канал оңдолгон эмес. Бул көз боямочулук. Ошол фирма силерди дагы, элди дагы бардыгын алдап жүрөт. А силер алданганга ыраазы болуп, бүттү деп маалымат берип атасыңар. Мен суранып кетем, Төрткөл айыл өкмөтүнө өзүңүздүн кишилерди жиберип, так маалыматты мага кат жүзүндө берип коюңуздар. Мен ушу пятница, субботада элдик фракциясы эмегеде өтөт, Баткенде жыйын өткөзөт. Ошондон кийин барып, өзүм барып, ана сизге маалыматты берем. Өзүңүз барып тактап эмне болгондугун ошол айыл өкмөттү ошол жердеги ошо каналдын колдонгон кишилер менен биргеликте карап чыгып туруп, маалымат так берип коюңуздар. Бул каналды биз кайра өзүбүзгө баланска алып, өзүбүз көзөмөлдөп чечтик. Анткени былтыр жанагы спалар бизге жакшы каралбайт экен да, ошо баланска алайлы деп атабыз, кайра өзүбүз карап. Бул маселеде коюлган баланска алыңыздар деп, ортосунда эки чекеси спага карайт дагы, ортосунда, той силерге карайт дагы, ортосунда жер каралбай калган. Ошол 2 километр жерди карап коюңуздар. Быйыл алабыз баланска. Рахмат. Рахмат, Улукбек Зулпарович. Тактоо иретинде сурооңуз бар, Бакытсенович, сөз сизде. Урматтуу кесиптештер, кечирим сурайм. Тактоо иретинде эле. Нуртазин Алымкович, Баткен боюнча комитетте чечим кабыл алдык эле. Ар жума сайын бизге маалымат берип туруңуз депчи. Берип атасызбы ошо маалыматты? Жума сайын биринчи күнү маалымат берип атабыз. Бир да маалымат албадым да мен. Ошону так берип тургулачы. Эмне дегенде аппаратка берип атабыз. Жакшы сүйлөштүк эле ошо Баткен боюнча, туурабы? Актөсөз понедельник сайын. Өзүңүздүн башыңызга бәле болуп жүрбөсүн депчи. Жок, аппаратка берип атабыз мына. Берип атасыңар? Аппараттан сурасыңыздар. Ушул жерде. Бул жуманкы берилди аппарат? Бул жуманкы бериле экен. Нуртазин Алымкович, өткөн жуманкы берилген, баягы мурунку маалыматтай эле. Мен азыр сизге исходящийге чейин берем, мына бергенбиз. Ошол фирма боюнча канча жумушу бүттү, канчасы аткарылды? Келе элек. Сет менен кетип, мынакей 23 январда исходящий толук датасы менен бар биз. Жана ишкана боюнча да толуктап маалымат берсеңиздер, депутаттар сураз деле. Ошол чечимди өзүңүз окуп чыгыпчы, ошо өзүңүздүн баягы кол алдыңызда иштеген работниктерге айтып коюңузчу, так жооп берип турсунчу, ар бир депутат. Болгон 14 эле депутатпыз бу жердечи. Бизге алып келип берип эле турсунчу. Жарайт. Анан могу российский грант боюнча 9 мектеп боюнчачы. Ооба. Ошонго тиешеңиз барбы, жокпу сиздин? Биздин тиешебиз жок ал мектептер боюнча. Общем билбейсиңер ал. Жок, биз жардам берип чогулуштарга кайрылып атабыз. Ал болсо Бөлүм министрлиги ошол российский фонд менен тыгыз иштеп атышат. Бирок мен ойлоп атам, сиздер дагы ушунга кириш кичине болсо дагы көзөмөлгө алып коюшуңуздар керек. Минобразование эмне кылып атканын өзү билбейт. Макулбу? Ошоңа көңүл буруп койгулачы. Жарайт. Рахмат, менде башка. Өзүбүз да кирип. Рахмат. Кийинки сөз суроо берүү үчүн Ташиев Шайырбек Кыдыршаевичте. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, жана бүгүнкү жыйынга чакырылгандар.
Мен жанагы суроо боюнча выездной комиссияга былтыркы выездной комиссияда жок болуп калганмын, башка комитетте болгон. Ошондуктан өзүмдүн ушул жана округ боюнча кичине суроолорум бар эле, ошону берип алганга уруксат бериңиздер. Нуртайым Алымкулович, мына бул сиздердин иштериңиздер эми жакшы эле, көзгө көрүнүктүү болуп атат, но бирок жетиштүү эмес. Но силер дагы мына бул финансовый министрлигинен жанагы байланыштуу экен, жана көз каранды дагы болуп калып атасыздар. Ошол жерден бөлүнгөн акчалар, сиздер жанагы закладывать эткен бүт бардык акчалар убактысында бөлүнбөй калып атат, чынбы? Шайбек Кыдыршаевич, ооба, ошондой болуп атат азыр. Анан кийин сизди күнөөлөбөйбүз, но бирок эми ушуну аракет кылыңыз. Биз сиз менен канча талашып, анча-мынча жанагы келишип, кеңешип өткөзгөн дагы проектлерибиз бар эле. Ошолор боюнча кичине маалымат берип койсоңуз, бирок кыска бериңиз. Бул жакта дагы башка коллегаларыбызда суроолор бар, ошолорго жооп берген убакыт болсун. Мына Жалал Абад шаарындагы биринчи мектептин бул жерде дагы жарым жартылай иштери бүтүп-бүтпөй турат. Быйылкыга кандай пландар бар, кандай иштерди бүтүрдүңөр? Барпа айыл өкмөтүндө Эшматов мектеби кайсы абалда, кандай дагы болот быйылкы жылы? Ырыс айыл өкмөтүндөгү Фуркат мектеби кандай болуп атат, дагы кандай болот? Ташбулак айыл өкмөтүндөгү Токтоматов мектеби. Ушул боюнча кыска маалымат бериңиз, эки ооз сөз менен айтыңыз. Бабкин атындагы мектеп боюнча 375 орундук, ошол жерде эски 100% снос болгон. 40 миллион сом ушу 23 жылга киргизилген. Болгону 19 миллион 150 миң сом эле каражат төлөнгөн. Ушул жылы 40 миллион 158 сом бекитилип, акча которулса жумуштар башталат. Ошондо канча пайыз бүтүп калат? 80% бүтөт. Дальше айтыңыз. Ырыс айылындагы, Масадан айылындагы атындагы мектеп, Фуркат атындагы мектеп боюнча тендерди көтөрүлгөндөн кийин чыгымдардын аркы 54 миллион 900 миң сом түздү. Курулуш башталгандан бери жалпысынан 41 миллион 900 сом каржыланган. Азыркы убакта чатыры 100% бүткөн, терезелер орнотулуп, иштери 100% бүттү, дубалдары, резервуар, суун резервуары 90% бүткөн. Мектептин курулушу бүтүрүүгө азыр 13 миллион сом керектелүүдө. Жаңа окуу жылына бүтүрөбүз да, киргизебиз да? Ооба, буюрса. Жок, киргизилди. Ошо акча каражат бөлүнсө, толук бүтөт. Жумуштар деле аз калды. Сентябрга бүтүп кирип калат да. Ооба. Токтоматов. Ырыс айыл, Ташбулак айыл өкмөтү. Ну хорошо, анда дагы өзүңүз личныйдан өзүңүзчө маалымат бересиз, убакытты чозбойлу. Берки Эшматов боюнча дагы маалымат бериңиз, Анан кийин дагы бир проект бар. Ал жанагы Лелин айыл өкмөтүндө ошол жерде элдер кайрылуу жасаган, биздин жанагы анча кээ-бир жетекчилерибизге да жазышкан. Алар мага дагы жетекчилер дагы мага дагы жөнөтүштү ошол каттарды. Анан кийин мен сизге жөнөткөнмүн. Бул спорт зал салуу боюнча. Аны дагы азыр жыйын бүткөндөн кийин экөөбүз кеңешели, ошону да киргизип койсок быйылкы жылкыга. Эми мен Алмазбек Темирбекович сизге суроо, бир эле суроом бар. Бул жанагы Сузак району Барпа айыл өкмөтүндөгү насостун станцияны бүтүрүү. 37 миллион акча бөлүнгөн эле, канчасы сарпталды, канчасы быйылкыга кандай дагы иш-чаралар бар, качан бүтүрүлөт? Буну Акылбек Сөмөкчүбүз дагы жанагы убадасын берди эле, сиздин министриңиз дагы убадасын берди эле. Сентябрга бүтүрүп беребиз деген болчу, но бирок былтыркы жылкыга каргашалы окуя болуп калып, ошонун себебинен бүтпөй калды окшойт. Быйылкыга качан бүтүп калышы мүмкүн? Ошону айтып бериңизчи. Шайбек Кылышевич, муну биз былтыр 13 апрелде мүлк фондунун буйругу менен баланска алдык. Алып толу менен дефектин алып сметасын чыгарганда, сиз айтканда 37 миллион сом болду. Быйыл күзүндө, былтыр көзүндө
ремонт иштерине жанагы приобретение деп коет, агрегаттарды акча бөлүп бердик. Быйыл жылдын аягына чейин бул насос станциянын калыбына келтирип бүтүрөбүз. Быйылкыга да толугу менен акчасы каралды. Каралды. Бирок жылдын аягына чейин сурок койдосарбы? Биз жазга аракет кылабыз жетишкенге, бирок жанагы поставкаларыбыз кичине кармалып калат го деп. Жок дегенде бир мына жазгы талаа иштерине болбосо дагы күзгү талаа иштерине себүү иштерине ошонго успей этип калыш керек. Жетишебиз, күзгү жетишебиз. Бир августтарга бүтүрүп берсеңиздер жакшы болот. Мына Улукбек Зулпукарович суроо бергенде сиз айттыңыз, өзгөнгө барып жанагы каналды көрүп кетем депчи. Ошол жанагы барпы жакын эле. Ошол жерге барып ошол насос станциясында өзүңүз дагы көзүңүз менен көрүп, ошол жердеги өзүңүздүн иштеген коллегаларыңыз менен барып көрүп, ошолорго тапшырма берип кетсеңиз, ушунун тездетүүсүнө. Рахмат. Рахмат, Шайрбек Кыдыршаевич. Кийинки сөз суроо берүү үчүн Исраилов Азамат Алмазбековичте. Рахмат төрага, саламатсыздарбы депутаттар, саламатсыздарбы чакырылгандар. Мен да мүмкүнчүлүктөн пайдаланып кайрылып кетейин. Нуртазин Малкулович, эсиңизде буга чейин да кайрылдым эле, Кара-Балжада баягы кеңеш айыл өкмөтүндө кеңеш айылына бала бакча куруу боюнчачы, ошол боюнча кандай иш-чаралар жүрүп атат? 100 орунду куруп берсеңиздер деп кайрылдым эле. Ошол жерден жерде бөлүп беришкен болчу да. Болгон проектилерин да даярдашып. Жана да суроо берилди эле. Биз жылдын аягында ведомстволук аралыгында комиссия түзүлгөн, толук региондор баарын кыдырып, анан сиз айтып кеткен объект, мынакей курулуш Кеңеш айылындагы Каракулжа районундагы Кеңеш айыл өкмөтүндө 23 жылга тизмеге киргизилди. Анан толук, урматтуу депутаттар, жыйындын жанагы ошол сиз берген тапшырма боюнча перечиндерди объекттер толук силерге да маалымат катары берилет. Ал комиссияда Минфиндин өкүлдөрү, Билим министрлиги, мамлекеттик курулуш агенттери баары толук жумуштар бүтүп, буюрса мына 2-3 күндүн ичинде ошол тизмедеги объект боюнча силерге маалыматты толук беребиз. Түшүнүктүү. Буну айткан себеби ошол айылда чынында бир да бала бакча жок да, муктажды, ошон үчүн кайрылган болчумун. Кийинки суроом, Жусуп Мамай мектеби боюнча маалыматыңыздар барбы? Каракулжа районундабы? Ооба. Мен билишимче арабский фонддон курулуп атат да. Ал Сауда фонд өнүктүрүү бул баягы Минфиндин тизмесинде жок. Бул объект боюнча маалымат бар. Азыр ал жерде жумуштар токтотулган. Жазында Сауда фонд өнүктүрүү менен 25-декабрда жолугуп сүйлөшкөнбүз. Жаз мына күн жылыса ал объектти бүтүргөнгө жумуштар баштайбыз. Ушуну бир көзөмөлдөп койсоңуз, себеби ошол мектеп менен кошо башталган мектептердин баардыгы 2020-21 жылы бүткөн да. Ал эми ошол эле мектеп калган. Ошону бир көзөмөлдөп койсоңуз. Азамат Алмазбекович, подрядчиктин да уюму сапаты да начар болуп, биз да ошол жерде подрядчикти өзгөртүп кетирдик. Анткени сиз айткандай эле жумуштарды анализдеп көрсөң, жай жүрүп атат, сапаты начар болуп, биз ошол объект боюнча башка бир подрядтык уюмду киргиздик. Буюрса мына кичине жылыса жумуштар баштайбыз. Ишиңиздер ийгилик анда. Рахмат. Рахмат, Азамат Алмазбекович. Кийинки сөз Икрамов Тазабек Икрамовичте. Рахмат, Мурадыр Жанышбекович. Нуртазин Алымкулович, негизги маселе биз эми буга чейинки бир топ жана комитетте былтыркы чечимдер аткарылышы боюнча сурайын деп атам. Эми чындыгында бул жерде кыдырып ошол жерде бир топ мектептерди көрүп келгенбиз да. Акыбалдары өтө начар чындыгында. Бирок ошол жерде биз комитеттин жыйынында барганда
Ең бір мында көйгөйлүү эмелерди айтайынчы мен сизгечи. Ошо жерде келген мына коллегалардын баардыгы көргөн, барган министрлер дагы ал жерде балдарды окутуу эмес, даже мындай аткана кылбай турган ушунчалык акыбалы начар мектептерди көрсөткөнбүз да. Ошондо Курманбек айыл өкмөтүндө Жон Күнгөй, Тайгараев атындагы мектепти көрсөткөнбүз. Акыбалы өтө начар болчу да. Бул жерде министрликтерден болсо ушунда жазып алсаңыздар, эртең сунуш бергенде жанагы эле жаркыраган мектептерди кайра киргизип, ошо сунушту бербешиңиздер керек. Эртең мына ушул нерсени Нуртазим Алымкулович, мына ошон эң бир көйгөйлүү мектептерди. Андан кийин Багыш айыл өкмөтүндөгү номер 52 Арзыкулов атындагы мектепти көргөнбүз. Көчүп түшүп калайын деген. Мына ушул жерден баардыгы көрүп эң көйгөйлүү да. Эми калган чечимдердин баардыгы сиздерде бар. Бирок мен буларды баарын айтканда сиздер баарын киргизе албайсыздар да. Бирок ушу мен айтып кеткен эки маселеге анан өзүңүздөр билесиздер, ушу жерге комитетке чейин келип, ушу жерде маселени көтөргөн да мектеп боюнчачы. Кыз Көл айыл өкмөтүндөгү Кашкатерек айылындагы Мамбет Таипов атындагы мектепти. Ушу жерге аксакал келип, мектеп директорлорунан бери келип ушу жерге комитетке жыйынга катышып, мына ушу жерде ушу мектеп боюнча дагы макулдугуңарды берип кеткенсиздер да. Мен бардыгын айтпайын, бирок бүгүнкү күнү эң бир көйгөйлүү ушу мектептерди карап койсоңуздар. 23кө аракет кылып берсеңиздер, калганы эми кайсы кийинки жылдардан башталабы, да киреби, мына мамлекетибизде акча түшүп турса, Кудай буйруса, да курулат да. Бирок ушу мен айтып кеткен нерсени сөзсүз түрдө карап, эртең сунуш бергенде да караңыздар. Ушу боюнча оюңузду билип коеюнчу, Нуртазин Алымкулович. Сиз айтып кеткен Созак районунда Жон Күнгөй айылындагы 100 окуучу орундагы 107-чи Тайгараев атындагы мектеп боюнча айтып кетсек, тендер өткөн долбоор проекттик жумуштар бүтүп, азыр ошол март айында проект жасалып бүтөт. Андан кийин жана курулуш боюнча тендерге өтөт. Андан кийин сиз айтып кеткен Созак районундагы Багыш айылындагы номер 52 Арзыкулов атындагы мектеп боюнча бүгүнкү күндө тендер жарыяланып, долбоор сметалык жумуштар башталып атат. 33-чү мектеп жанагы Кыз Көл Кашкатерек айыл өкмөтүндө буну биз 2023 жылга тизмеге сунуштап киргизип атабыз. Рахмат, чоң рахмат. Негизи мен эң бир эми чечимдерибиз көп бул жердечи. Анын баарын кыла албайсыздар, бирок эң бир көйгөйлүү бүгүнкү күнү ушу жердеги мектептерде. Рахмат сизге. Анан кийинки суроом Алмазбек Темурбекович. Сизге мен жанагы Көгарт станциясы боюнча ошо жерде суунун жанагы насостор боюнча бир топ маселелерди көтөргөмдө айткам, билесиз. Ошо маселелер кандай болуп атат бүгүнкү күнү? Кандай чечилип атат? Таза суу боюнча дагы көтөргөм, жанагы бүтпөй калган жарым жартылай сузак боюнча айтып берсеңиз, ошо боюнча иштер кандай жүрүп жатат? Таза суу биздин эмебизге кирбейт бул. Макул берки эмени Көгарт. Сузак боюнча былтыр Кубарт насос станциясына 4 миллион 300 миң сом бөлүп бердик. Кашкатерекке 3 миллион 400 миң, анан Барпы насос станциясына 7 миллион бөлүп бергенбиз. Көгартка канча дедиңиз? Кубартка 4 миллион 300 миң сомго агрегат алып бердик. Кашкатерекке 3 миллион 400 миң сомго агрегат алып бердик. Бул жана агрегаттар боюнча. Андан тышкары дагы ремонт иштерине да бөлүп бергенбиз.
жана жарактан чыккан насостор боюнча ошолорду жана алмаштырганыбыз да бул. Жаңы коюп атабыз, жана эскилерди аны оңдогонго уже эскирип кетти баары. Себеби бүгүнкү күнү өзүңүздөр билесиздер да, мына элдер дыйканчылык кылайын десе суу тартыштык болуп, өтө бир мындай дыйканчылык кылганга эч бир мүмкүнчүлүк болбой атат да. Ушул маселелерди карап бериңиздер. Эми жана каналдар ремонт ишине көп жылдан бери ремонт иштери жасалбай калган да. Каналдар эми болбой калган состоянияда да. Ушуларга дагы бир акчаны карап атасыздарбы киргизгени? Быйылкыга биздин мамлекеттик баланста турган объекттерге 28 миллиондой Сузак районуна карап атабыз. Бул жана ремонт иштерине. Ошонун ичинде жана насос станциялар бар да. Ошо көбү жалбатты билесиз да, Сузакта насос станциялар да көп да биякта. Ошо каналдарды дагы ошо ремонт иштерин жасай кетсеңиздер. Каналда киргиздик. Быйылкыга да каралабы акча бөлүнөбү? Ошо быйылкыга ошо 28 миллион бул алдын ала предварительный да расчеттор. Бир 30 миллион тегерегинде Сузакка карап атабыз азыр. Быйылкыга. Рахмат. Рахмат, Озай Экрамович. Менде да бир суроолор бар эле. Алмазбек Темирбекович, биз могу Актала районуна болгон көчмө жыйында элден маселе көтөрүлдү эле, ушул жанагы Коңорчок деген айылда аягына чыгып калган, жумуштар аягына аяктап калган бир канал бар эле, Аксай каналы. Аны эми бул көчмө жыйын чечимине киргизген эмеспиз, ошол убакта бүтүп калды депчи. Ошол жөнүндө маалымат берип койсоңуз, ишке кирдиби, жана аквод эксплуатациясы бүттүбү, эмне болуп атат? Жумуштар аягына чыккан, жана эмесин пленкасын салып бүтүрдүк. Эми азыр жана бүткөндөн кийин, жумуштар бүткөндө кыш келди, жазында испытание кылабыз. Бу апрель айларында испытание кылып, атак толук бүткөн жумуш менен. Андан кийин уже ишке бересиңер, эксплуатацияга? Ишке беребиз. Ошондой эле ошол эле Актала районунда Жамандабан дарыясы боюнча, Алабука насостук станциясы боюнча чечимдер кабыл алынды эле. Ошол жөнүндө кандай иштер жүрүп атат? Титул тизмеге кирип атабы же кире элекпи? Проектлер ишке ашып атабы? Маалымат берсеңиз. Алабука насос станциясына биз 2022 жылы 10 миллион сом бөлүп бердик. Биякта да иштер болду. Быйылкыга дагы планга 2023 жылга насос станциянын эмелерин киргизип атабыз. Биякта ошол эле жана агрегат, замена агрегат болот, анан ички жана насос станция ремонттор болот. Быйылкыда планда бар. Жанагы андан тышкары бизде Алабука билесиздер, чоң проект бар эмеспи? 1 миллиард 9 миллиондук проектибиз бар. Проекти аяктады. Биз азыр ушул биринчи кварталда экспертизага беребиз. Ошондо бул проектти биз жанагы Европейский банк реконструкция развития сунуштаганбыз. Муну экинчи фазада карап беребиз деген. Алар карабаса башка дагы бир жанагы инвестиционный проекттерге киргизебиз. Нарын областында канча проект каралып жатат? Ушул каналдар боюнча. Алабука проектisi бүттү, аз экспертиза берип атабыз. Андан тышкары Жамандабан боюнча проектisi былтыр башталды. Бул жаңы башталып атат. Муну дагы проектисин бүтүрүп, анан бул инвесторлорго көп сунуштаганбыз. Муну албай коюшкан, мунун проектисин бүтпөйүнчө карабайбыз деп болбой коюшкан. Бул чоң проект бул дагы. Баасы чоң болуп атат, Абдан чоң, бул бирок абдан керектүү объект. Ушуну проектисин баштадык. Мурунку союз учурунда жазылган проектлер азыр жараксыз болуп калдыбы? Ал проекттерди биз колдонуп атабыз болгондор. Бирок жанагы геологиясын караш керек да, бул көп жылдан бери өзгөрөт да. Геологиясы жана топографиясын караш керек. Аякта анча-мынча изменения бар да, курулуп кеткен кашарлар бар же башка эмелер бар. Проектин баштадык былтыр Жамандабанда. Нарын обласы боюнча канча приоритетный проект турат ушу каналдар боюнча? Нарын обласы боюнча быйыл биз Кочкор районунда Шамшы БДР'ды куруу иштерин баштайбыз.
Бұл жанағы Ислам банк арқылы ақшасы шешілген, бүт ратификацияны өткенбіз. Құдай бұйырса, ошо быйыл жарым жылдан, экинчи жарым жылда баштайбыз. Куручу компания аныкталды, э? Жоқ, азыр процедура жүрүп атат. Жүрүп атат, э? Тиги Жумгал районунда Түгөлсай БДР. Бул дагы быйыл башталат, ошо жарым жылда, экинчи жарымда да. Экинчи жарым жылда. Чоң проекттерден. Андан тышкары биз жана оңарчаны карап атабыз, жана биринчи подъемду. Анын проектиси да жасалып атат. Буюрса быйыл бүтөт. Анан бизде эмеде да бар. Башка районда да проекттерибиз бар, аны карап атабыз азыр. Рахмат, ишиңизге ийгилик. Экинчи суроо Нуртай Залмкулович, сизде биз түшүнүп турабыз, каражаттын жетпегендигинен, шарттын астыгынан көптөгөн көчмө жыйында чечимдер аткарылбай турат. Бирок быйыл 23-жылы каражат Минфин тарабынан кичине көтөрүлдү, көбөйдүп атабыз, ошондуктан үмүт кылабыз көп жумуштар аткарылат депчи. Эми өзүңүздөрдө дагы жанагы ведомство аралык жыйын эмес, көчмө комиссия ишин аягына чыгып калдыбы? Ооба, региондор баарын кыдырып, ошол ведомстволук аралык комиссия жумушту бүтүп, мына 2-3 күн ичинде толук маалыматты берип, анан ошол боюнча урматтуу депутаттар толук ошол биздин республика боюнча объекттердин баарын тизме списогун силерге да сунуштайбыз. Титулдук тизме түзүлөрдө ошолор эске алынат сөзсүз түрдө. Ооба. Экинчи маселе, бул кийинки убактарда ушу массалык маалымат каражаттарында ушул сиздин ведомство боюнча көптөгөн бир мындай коррупциялык иштер, ошол сиздерде иштеген кызматкерлерди бирөөсүн камап атат, бирөөсүн бир нерсеге шектеп атат. Ушул жөнүндө маалымат бериңизчи, эмне мындай коррупциялашып кеттиби же эмне болду? Сиз келгенден бери эле ызычуулар токтобой койду да. Мен кызматка келгениме 7 ай болду. Ошол башынан эле коррупцияга каршы багытында ишти күчөттүк. Бүгүнкү күндө карап көрсөк, мына мыйзамды бузуулар боюнча 21 кызматтык териштүү жүргүздүк да, башынан баштап. Ошонун иш чарасы менен 47 адам жумуштан кетип, тартип чараларды колдоп. Андан кийин ошол материалдарды баа берүү үчүн укук коргоо органдарга тапшырдык да. Өзүңөр билгендей, өткөн жумада ага чейин эле адамдар жоопко тартылып, аны эми алардын эмеси болсо, анализин юридикалык бааны күч органдар берет, сот берет да. Биз болсок бул жумушту, бул багытта ишти мындан дагы күчөтөбүз. Анткени үчүн бизге да тапшырма берилди эле, башынан эле биринчи күндөн баштап, именно биздин мамлекеттик курулуш агент боюнча бир топ ушундай мыйзам бузуулар, эмелер бизде да маалымат бар, ошонун үстүндө ишти алып баратабыз. Андан сырткары мына Баткенде жабыркаган соц объектилер боюнча Арис аркылуу жанагы мектептер, фаптар салынмак эле, ал жөнүндө дагы маалымат чыгып атат, өтө кымбат салынып атат деп. Бул чындыкка кандай? Чындыкпы же жөн эле маалыматпы? Мурадил Жанышбекович, бул боюнча азыр комиссия иштеп атат. Негизи Арис агенттиги бул соц объекттерди биздин Баткен облусунда эл аралык банктан $10 миллион каралган. Бул баягы сметаны конкурсту толук Арис өткөрөт. Ошол жерде заказчы договор боюнча жергиликтүү органдар, акимчилик, айыл өкмөттөр өткөрөт да. Бирок ошого карабай биз да көзөмөлдөп турабыз. Аны ошол жерде азыр комиссия иштеп, ошо объекттер боюнча толук маалымат жакын арада чыгат го. Ал объекттин баасын ким аныктайт? Кандай процедура менен аныкталат? Мисалы, мектептин курулушу боюнча. Арис өзү жанагы түзгөн сметасы договордук баа менен түзгөн. Проект толук мамлекет курулуш агенттигинин экспертиза өтүп, андан кийин Арис ошол эл аралык банктын өкүлдөрү менен тендер процедурасын өткөрүп, анан өздөрү договор түзөт.
Бұл тендердің да процедурасында жаңағы Баткендин өкілдері қатышып, бирок бүгүнкү күндө маалымат боюнча контракт ошо жумуш подряддык жумушка дагы эле түзүлө элек. Ошондуктан биз материалдарын барып азыр толук изилдөө азыр жумуштарды, текшерүү жумуштарды өткөрүп атабыз. Бизге бул жөнүндө дагы кагаз түрүндө маалымат берсеңиздер, анткени тармактык комитет болгондон кийин бизге дагы көптөгөн суроолор түшүп жатат. Ошол эле массалык маалымат каражаттарынан дагы. Жарайт. Рахмат. Урматтуу депутаттар, дагы суроолор барбы? Жокпу? Анда бул маселе боюнча комитеттин чечимин кабыл алып коелу. Чечимди добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул. Каршы калыс жок. Бир добуштан кабыл алынды. Нуртай Залымкулович, жанагы Госстройдун өкүлдөрү, сиздерге чоң рахмат. Бары берсеңиздер болот. Ар кандай маселелер бар, бирок ар кандай маселелер бүттү. Жок экен да. Ушу менен комитет жыйыны аяктады. Урматтуу депутаттар, катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сак саламатта болуңуздар.